Өзгөрүш айыл аймагындагы мөмө жемиш кургатуучу бул цехтин ачылышына Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк жана Кореянын койка программасы тарабынан 1.317.014 сом бөлүнгөн. Ал эми жергиликтүү салым 350.000 сомду түзгөн. Учурда мында 5 жумушчу иштейт. Мештин сыйымдуулугу бир күндө 1 тонна как кургата алат. Жумушчулар алгач алманы жууп, тазалап, өзөгүн алып салышат. Алмаларды туурап бүткөн соң аны 1 чай кашык лимон кислотасы кошулган сууга 1 чайкап алуу керек. Бул алманын кургатылгандан кийин карайып бузулуп кетишинен сактайт дешет технологдор. Мунун салган себебибиз өңү бузулбаш үчүн, анан товарный битте кургаш үчүн да. Бул анткени салынбай калса, тияка кургап калса, карайып калат да. Бул карабай өзүнүн өңүндөгү тура турган алма болуш керек да. Ошондуктан мындай кылып туруп лимонный кислота неме алганда бул мындай болуп салынат. Салынгандан кийин бул 2 мүнөт эле турат. 2 мүнөттөн кийин алам дагы, кайра башка рабочийлерге берем. Тигил жака немеге сеткага тизилип туруп, анан кийин кургатылган аппаратка сарылат. Азырынча мындагы иштер сынап көрүү максатында гана жүрүп жатат. Анткени бышыкчылык мезгили аяктаган. Ошого карабастан жумушчулар алма жана кара өрүктү табып кургатышкан. Сынап көрүү үчүн апельсин жана помидорду дагы кургатып көрүшкөн. Мындан тышкары учурда алманы ичкетилип, нак кургатып, андан чипсы жасап, баштыктарга салып даярдап жатышат. Бул чипсы деп жазып атабыз. Хрустяшка кадимки эле балдарды химикаттардан сактап калуу максатында ошо табигый тамактарды берели деп ушундай кылып атабыз да. Бүт жабдуусу даяр болуп ишке берилген цехтин абалы менен облус башчысы Марат Мураталиев Кореянын койка жана Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын өкүлдөрү таанышып, кургатылган жемиштерден даам сызып көрүштү. Ал эми жаңы курулган цехтин ишине көзөмөлдүк кылуу жагы ушул эле айылдын тургуну Каныбек Шадыкановго жүктөлгөн. Анын айтымында бул меш бардык талаптарга жооп берет жана мындан кургатылган мөмө жемиштин даамы сакталат. Өтө айырмасы бөлөк да бунуку. Бул деген мөмөтөткөн кайта сууга салганда тез кадимки өзүнүн убагына абалына келип калат экен. Даамын сактап калат да. Согу көбүрөөк сакталат экен өзүндө, ширеси. Процесс ар кимиз ар кандай, бул жерден эң эле көбү кара өрүк экен. Кара өрүк 8 саат мөөнөтүндө кургайт экен. Алманы 3 сааттан 4 саатка чейин, чипсысын 1,5 саат, максимум 2 саатка чейин. Ал эми облус башчысы Марат Мураталиевдин айтымында цех курулганы менен жанында логистикалык борбор жок болсо, анда ал күзүндө гана иштей алат. Башка мезгилде мөмө жемиш жок болгондуктан цехтин иши токтоп калат. Андыктан облус башчысы долбоор жетекчилерине кайрылып, цехтин жанына 500 тонналык мөмө жемиш сактоочу муздаткычты куруу зарылдыгын белгилеп, чогуу иштешүүгө чакырды. Эгерде Кудай буйруп биздин азыр проекттер дайында буларга апарып өткөрө турган болсо, 20% биз Бакубатталас фонд аркылуу каржылап берсек, берди да чолпонбайды. Ошондо 3 миллион сомдон болот экен, 15 миллион сомдук проект. Анда уже берди өзгөрүш айыл өкмөтүндө да, Чолпонбай айыл өкмөтүндө да өрүк кургата турган цех логистикасы менен болот да. Корея элчине ыраазычылыгымды билдирип атам. Азыр биз жана проектни тез аранын ичинде жасап туруп, Чолпонбай айыл өкмөтү менен өзгөрүш айыл өкмөтү чогулуп туруп ушуну куруп койсок, бул эл үчүн азыркы жаңы заманбап жакшы бир иш болгону турат да, буну аягына биз чыгабыз. Цехтин ачылышы менен катар өзгөрүш айыл өкмөтү тарабынан дагы бир колго аларлык көрктөндүрүү боюнча долбоор ишке ашууда. Bir жумадан бери айыл тургундары мында иштеп 2 гектар жерге 2000 түп кара өрүктүн көчөттөрүн тигишти. Башкы максат мындан алынган түшүмдүн бир бөлүгү айылдагы аз камсыз үй бүлөлөрдүн муктаждыктарын чечүүгө жумшалмакчы. Ушул жерден түшкөн өрүк багынан түшкөн прибыльдан ошол үй бүлөлөргө дагы бир жардам берүү максатында болуп атат да. Анан шарттуу келишим түрүндө келишим түзөбүз дагы ошол аз камсыз үй бүлөлөрдөн бирөөнүн тандап алып, айрге биз муну через конкурс же аукцион аркылуу эмес, ошол аз камсыз үй бүлөлөргө ошону багып караган бир жакшы арендаторго берип, анан ошол арендаторго келишим боюнча бир 50% өзүнүн тиги үй бүлөлүк муктаждыктарына жумшаганга 50% айыл өкмөткө өтөгө турганга сүйлөшөбүз. Жалпы 2000 түп өрүк, анан 3000 түп терек тегели деп пландап атабыз. Бул демилге Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк жана Кореянын койка программасы тарабынан колдоо тапкан. Эми долбоор боюнча мында бир апта иштеген 30 жумушчуга ун, май жана башка азыктар берилет.
биз тараптан болгону кичине мобилизацияга жардам бердик. Тактап айтканда биз ошол ар бир аярлуу үй бүлөлөр катышуучу болгондуктан аларга болсо un май жардамы 300 килограмм un, 30 литр суу май жардам катары, мына кыш келатат, кышка жардам катары бердик. Бул долбоор негизи ошол жамааттын муктаждыктарына арналган долбоор. Эртең бүрсүгүнү бул аймак малдан корулуп, тегерегине зым тартылмакчы. Ал эми айыл тургундарынын айтымында бардык көчөттү кеч күздө олтургузса, жазында 90% өнүп чыгат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району.